Урматтуу көрөрмандар, Сүйүмкан Калботоеваны сот залынан камакка алып, бүгүн азыр мына ушул унаа менен конвойдун коштоосунда бүгүн аны абакка алып кетти. Булардын кылган мамилесин сиз билбейсиз да? Эмне жазып берет атасыз, эгерде албасаңыз? Жазып кое бер, биз эсептешип алабыз. Банкта переводторубуз бар деп кой. Азыр бойлук албай жатасыз. Эмне үчүн бойлук албай жатасыз? Анткени мен төлөп бере атпайм. Эмне төлөп берип атасыз? Ошол убакта сиз бир эле мени алдап атат деп ойлодуңуз беле? Жок, мен сизге конкретно суроо берип атам. Укмуш моундай вилайт эткенсиз да, прямчы. Анда конвой биякта, өзүңөр өткөрүп бериңиздер. Ошо менен соттук отурум. Ошон үчүн бул машиниктин орду только камакта деп ойлойм. Эмес, жазасын алыш керек. Жазасын алды деп ойлойм. Кымбат Архарова деген биздин судьябызга чоң ыраазычылык бар болду. Чоң ыраазычылык. Сага ыраазыбыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Сүйүмкан Калботоеванын дагы бир соттук отурумуна келдик. Бишкек шаардык сотунда каралып атат. Бүгүн өкүм чыгаары күтүлүүдө, анткени иш аягына жакындап калган. Бул ирет бизге сот процессин видеого тартууга уруксат берди. Анда ошол прокурор судьялардын бетин аларды эмес, тараптарды мурдагы райондук соттогудай видеого тартып, башынан аяк тартууга уруксат берди. Бүгүн анда иш кандай каралып, кандай өкүм чыгат алдыда көрөбүз. Сиз иш боюнча көрсөтмө бергенге жана бербегенге укугуңуз бар, бүт айткан сөздөрүңүз бар, өзүңүздө каршы байланыш мүмкүн. Көрсөтмө бересизби? Ооба. Биринчи инстанцияда берген көрсөтмөңүздү колдойсузбу? Толугу мененби? Так, эмне толуктоолор бар? Любой рандомный число айтсаңыздар, мен бул жерде көрсөтүп берем да, анткени бул жерде мен бир күн калтырбастан бүт күнү которуп келген да. Бул кыздан мен качкан да эмесмин. Бул боюнча мен расписка жазып бергем да 6 июлда. Бул 6 июль менен апрель айында бул жерде 25 августка чейин милдеттеме алгам. Бул арызында дагы ушул сумманы көрсөтүп атат. Буга чейинки төлөнүп келаткан расписка болгон да. Өзү арызында жазылып атат. Бул апрель айы алган депчи, бул июльда алган. Мен эмне үчүн бул расписка алган? Анткени мен 3 жыл бою үзгүлтүксүз иштеп келип, которуп келип. Бул менин боюмда болгонду уккандан кийин эле бул расписка талап кылып баштады. Мейли анда деп талап кылып жазып берди 25 августка чейин. Акыркы төлөмүм 25 августка чейин үзгүлтүксүз түрдө которуп келген. Андашова 1.525.000 карыз экениңиз анык расписка жазып берип аткан. Расписка боюнча. Бул жерде өзү дагы арызда айтып атпайбы, урматтуу адвокат? Мен ишти мыйзамдуу чегинде карап бердим. Мен алган товарымды өзү арызында келтирип атат. Апрель айы алынган. Мен апрель айынан баштап августтун 25-ине чейин милдеттеме алып атам. Мен төлөп келип атпаймынбы? Мен төлөп келип атам 25 августка чейин. Мен сунам түшкөн жок. Сиз вот июнь айында расписка жазып атканда 1.525.000 сом Андашова карызмын деп жазып берип атасыз. Ошол маалда июнь айында сиз Андашовага 1.525.000 сом карыз белеңиз. Бул мурунтан алынып келаткан товар. Өзү көрсөтүп жатат. Өзү көрсөтүп айлаткан жокмун. Мурунтан алынган товар. Өзү арызында көрсөтүп аткандай апрель айында, апрелде алынып келаткан товар деп жооп берип атам. Сиз распискада жазган акча 1.525.000. Ошо июнь айында карыз белеңиз. Расписка жазып. Буга чейин алынып келаткан товар. Ага Так, чейин. анда мындай суроо. Мындай суроо. Эмне себептен анан сиз ошол число менен ушунча карызмын деп жазып атасыз андачы? Бул мурунтан алынган товар болуп атпайбы? Сиз ошол распискага жазыңыз беле, мурунтан алынган Менде товар. чек бар үчүн мен жазып берип атам да. Бизде бүт постоянно банк аркылуу жазылган. Постоянно банк Так, тынч отургула, азыр чыгарып салам. Мен төлөп берген үчүн ошон үчүн мен коркпостон жазып бергем. Жок, хорошо. Сиз 6 июнда 2024 жыл тилкат жазып берип атпайсызбы? 1.525.750 сом карызмын деп. Туурабы? Ооба. Вот. Ошол мурунку карыздар менен кошуп деп жазыңыз беле тилкатка? Анда бул мурунку карыз болсо, урматтуу сот, арызында унутуп жазбайт эле да, өзү деле көрсөтүп атпайбы арызында апрель айы алган деп. Вот ошол да 19-20 апрелде сизге айып коюлуп атат.
что 1 525 000 сомдук товарды алган деп. ооба Мен апрель төлөп ошол атпайм, үчүн ушул расписканы жазып атасыз ооба да. ошол товарга негизинде жазып берип атам. Так, ушул сумма, ушул товардын акчасы канчасын төлөп бердиңиз? Мына 771 000 акчаны төлөп келатам. Апрель айынан баштап августтун 25-ине чейин бул распискада жазылып турат 25. Хорошо, сиз апрель айынан баштап деп атасыз. А бирок сиз деген апрель айында болгондон кийин анда сиз деген ушу 6-июнда тилкатты жазып атканда көрсөтүңүз керек эле да мына апрелден бери моунча төлөдүм деп. Эми жазып кое бер, биз эсептешип алабыз. Банкта переводторубуз бар деп атпайбы? Бизде дайым банк аркылуу которулуп атса. Мен өзүм милдетимди 3 жыл бою бир күн калтырбай өткөрүп келатсам, мен андай эмем жок. Просто бул ошол моментте боюмда бар үчүн бул ушул тилкат буга мажбур. Ага чейин 3 жыл бою эч качан тилкат алган эмес. Жок, канча карызсыз Кочконова? Карызым жок. Вообще карызыңыз жокпу? Так, тынчкыла. Бул мону карап коюңуздарбы, М-банк аркылуу которулган бир оригинал. Иште бар деп эле. İşte böyle. Қарыз болсаңыз, енді эмне үчүн андай айтасыз, мен қарызым жоқ депчи. Анда эмне үчүн тилкат жазып бердиңиз? Мен андан кийин дагы августтун 24-үнө чейин акча которуп жүргөм, көрдүңүздөр. İşte негизинде. Ошол жерде дагы мен качкан эмесмин да, бизеденчи. Качпай эле байланышта эле болгом. А мен эмне үчүн қарызым жоқ деп атпайсызбы? Эсептешебиз. Тилкат жазып бердиңиз андачы. эсептешебиз дегенден мен эсептеп жазып бергем. 2022-жылдан баштап мен 3.208.550 сомго товар алсам, мен М-банк аркылуу жана өзү айткан кредитин төлөп келген менен эсептесеңиз, бар иштин ичинде турат. Чек банк текстатат. Кочконова боюнча сиз азыр эч кандай эчтеке карыз эмесмин деп атасыз. Туура. Сиз өзүңүздүн апелляцияңызды колдойсузбу? Азыркы городскойго жазылган. Ал апелляцияңызда суранып атасыз Кочконова боюнча кылмыштын курамы уже эски мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ишти кыскартып бериңиз суранып атасыз. Если карыз эмес болсоңуз, эмне себептен кыскартууну сурап атасыз? Адвокатымды колдоп 2022-жылдан бери төлөнүп келаткан боюнча ошо кыскартуу суранам. Значит, сиз анда эски мөөнөтү өтүп кеткендигин суранып атсаңыз, сиз анда мойнуңузга алып атасыз да, э? Төлөп келип, мен алып атпайм. 2022-жылы действительно товар алгам. Төлөп келдим. Сизге түшүндүрдү, эски мөөнөтү өтүп кеткенин сураныш үчүн сиз күнөөнү мойнуңузга алыш керексиз. Күнөө эмес да, бул жерде төлөгөнүмдү мойнума койдум. Суроону мындай айландырбай мен Сиз коюлган айыпты ошо күнөөсүгө айтып, коюлган төлгөдөн коюлган айыпты мойнуңузга алып атасыз. Колботоева, сиз мындай сурооноңуз кетпей жооп берсеңиз. кеткен жок. Үйдү сатканыңыз чынбы? Үйдү саткам, үйдү өзүмдүн урматтуу адвокат бул 2020-жылы салып, мен 21-жылы кирдим. Саткан үчүн өзүм Саткан Үй тиешеси жок деп. ошол үйдү сатып өткөн акчаны Кочконовага берем деген турасызбы? Так, өтө туруңузчу. биринчи инстанцияда Сизге эскертүү берем. Дагы бир жолу үнүңүз чыкса, залдан чыгып кетесиз. Сиз тилкатыңызда жазып атпайсызбы? Ошол үйдү сатсам, ошонун акчасынан 4 айдын ичинде төлөп кутулам. ошо калган сумманы эсептешип жазышып. Жок, ошону айтып атам. Төлөйм деп. Ооба, калган сумманы Анан үйдү саткандан кийин Кочконовага 1 сом бердиңизби? эсептешмекпиз да, урматтуу адвокат. Эсептешип бергенде сиз жанында мен азыркы көрсөтүүңүздү туура түшүнсөм, сиз өзүңүз эле билбетке эсептеп туруп карызым жок деп атасыз. мен өзүм алда банк чек выпускаларым жок болчу, урматтуу адвокат. Ишти мен сурооға жооп бериңизчи, ал мен уже көрдүм, уктум. ошо эсептешмекпиз да, баары менен эсептешип отурмакпыз. Анда чейин эле бул кишилер чогултуп эле булар ушинтип кашасын чыгарып эле. Сиз үйдү саткандан кийин Кочконова менен эсептешпей эле өзүңүз эсептеп карызым жок деп атасыз. Ооба, эсептеп чыктым. Сиз дагы эсептеп ишти карап чыгыңыз. Жок, мен карап чыктым, ошон үчүн суроо бердим. Хорошо. Так, Халботоева, сиз кимсиз адвокатка ошентип айткан? Кечип коңуз мени. Давайте, адвокат өз жумушун аткарып атат. Кичине өзүңүздү эме алып барыңыз макулбу? Антип указывать этпей. Анан сиз ошо кимге Халботоева, Кочконовага 4-июлда жазып атасыз. Туура? 6-июлда Алдашовага жазып атасыз.
Ayakta da 1 milyondan aşık, ayakta da 3 milyondan aşık. Ana karış bolmosоңуз эмне үчүн ошо 2 күн өтпөй эле ушундай тилкаттарды жазып берип атат? Булар атайын даярдалып туруп ошентип жаздырып атышпайбы булар өзүлөрү? Ошо Арызында дагы ошол келип атпайбы, чыгып атпайбы? Ошол сумма арызында башка числодо, башка датаны көрсөтүп атышат. макул. Жок, мен сизден даяр 3-чү жолу бир суроону 10 жолу айтканга болбойт. Урматтуу адвокат, мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Мына кайрылган 10 аял үйүмө келген боюнча Буга чейин сизге суроо бергенде буга чейин бар келген бар. А эмне үчүн анан жаңы алдашууга жаздым дедиңиз? Адашып кеттим. Адашып кеттиңиз. Может быть, я адашып төлөбөй аткандырсың? Менен мисалы 1000 сомго товар алатам, бул мен Так суроо кандай? 500 мега алган товарым сен назад своя цена сатып алган. Мен ортого алып калам. Биз мисалы 100 сом Биз- сатабыз да. Кээде сезон өтүп кетет да урматтуу. Ошон үчүн биз кээде артка саткан күндөрүбүз да болот. Жок, хорошо, ошондо сиз минус болуп атпайсызбы? Эмне себептен? Минус болуп башка товар алып кайра иштей берчүбүз. 15 жылдан бери ошол эле иштеп эле келгенбиз. Сен мени 1000 сомдон 500 ошол эле клиенттерге сатып атасың. Мен саткан эмесмин сизге. Кайчылыкка саткансың карасың. Саткан эмесмин. 5800 расписканы арызында келип 18 сентябрь 30 дана ткань алган деп. Мунусу дагы туура келбей атат да. Мен А эмне анткени жазып берип атасыз? эже урматтуу сот булардын турган мамилесин сиз билбейсиз да. Булар Мен билгим келбейт. ооба, бирок мен төлөп берип атпайм. Биринчиден, Даже арызы да экинчиден мындай суроо. Баары эле сизди коркутуп атыптыр да, анан сиз тилкат жазып берип атыптырсыз. төлөп берип атпайм урматтуу. А эмне жазып берип атасыз эгерде албасаңыз? Булар Милиция барганда Именно милициянын жанында жазып урматтуу А эмне кайрылбайсыз анда милицияга? Мынакей мени коркутуп, үркүтүп расписка жаздырып атат деп. Эмне жазып берип атасыз анда? Баары эле коркутуп, үркүтүп сизге жаздырып алыптыр. даже арызы туура эмес болуп атпайбы урматтуу ошол жерде. Жок, мен сизге конкретно суроо берип атам. Укмуш момундай вилять эткенсиз да, прямчы. Бир суроо берсең, прям момунтуп тиги айланып тегеренипчи. Эмне себептен распискаларды жазып берип атасыз? Эгерде сизди коркутуп атса баары тең. Ана сүйүнкан мен акыркы суроо эмес. Кой туруш, мен суроо бердим. Эмнеге жазып атасыз анда? Тиги да коркутуп атыптыр, расписка жазып, тиги да коркутуп атыптыр, андан товар алып атасыз, тилкат жазып берип атасыз, коркутуп атыптыр. Эмне жазып берип атасыз? Жооп бербейсизби? Кысым калат эле урматтуу. А? Кысым А кысым калса кайрылдыңызбы? Милициянын жанында болчу. Милицияга жооп бербейби? Мен колумда далил бар болгон үчүн мен эме эчтеке кыла албайт деп ойлогом. Мен мынтип момча чектерим турса, төлөнүп турса, 1 миллион акчасын төлөп берип атсам, Кантип расписка жазып берип атасыз да? бирок мен төлөп берип атам да. Ошол распискаларды жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылдыңыз беле? Кайрылган мен эмени билбейт экенмин мындай закон. Кантип билбейсиз? Бирок только банк аркылуу которуп берем деп. Банк аркылуу билет Бирок мен экенсиз. кайрылып, урматтуу сот, жанагы тергөөчүгө барып бирөөсү айтканда, сизде чек барбы деди. Ооба, чек бар десем, анда коркуп эле коюңуз деген. Айтыңыз, расписка жазгандан кийин муну которгон далилиңиз барбы? Распискадан кийин жок, распискага чейин 1 миллион. Чейин эмес, расписка Жок, жазгандан аны кийин. которгон эмесмин. Жок. Сиз өзүңүздүн Адашып атыңыздан калдым. сүйлөсөңүз, бирөөнүн атынан сүйлөбөңүз да, сизден суралып атат канча карызсыз деп. 148.700 Экенби? эсептеп. А сиз билбейсизби канча экен? Эми ошол карызга макул экенсиз да, туурабы? Так, Жайчыбекова барбы суроо? Суроо. Сынок. Ушунча акчаны алып турсуң да. Сен элдерге берип турсуң, оказывается, ты вот всем показываешь МБАН. Каждый день там по 20, по 30 тысяч ты закидывала. А мага эмне сен мени айтасың, качкан жоксуң деп, мен сага канча таппай жүрдүм го. Менин рядымда иштейт, эже бери атасың. Барсам эле жок, барсам эле жок. Мен анан Кытайга кеттим, Кытайда 1 ай жүрдүм. Дагы деле келсем жок. А мне просто интересно, она столько миллионов выплачивала, и какие-то 140 тысяч мне отпускала. Сема, ты со мной вот так могла бы, оказывается, разбираться. Сен мен мындай, эже бул жүрө берет менин аяп деп турсуңдар, мен башында действительно саягам. Антип айткан бул накта алдамчы да 1 саатка деген. Жана эже болуңуз 1 саатта азыр келе калат, 1 саатта азыр мен клиент акчасын бере калат. Было дело такое, Сема. Сиз мына 1 сааттагы 203.800 бергенден кийин кайра бере атпайсыз товар туурабы?
Яныжы. Ну на момент, а когда я заявление пишу? В 24 году? В 24 году менске берген эң банк ага чейин Я жок когда берген жок сені качып жүрөт бергенімді дедиңиз. айттым. Мен качпаганымды көрсөтүп бере алдым. 1.079.900 Bunu Карызсыз бул эпизод боюнча. Төлөп берүүгө даярмын деп өзүнө. Карыз экен. Признает бул боюнча. 16500 сомго расписка жазып бер дегенден мен жазып бергем. Бирок ошол 2024-жылга чейин сентябрдын аягына чейин төлөп беришим керек эле. Бул милдеттеме менин жеке Так канча карызды ошондой сен жанагы? жазылганда 116500. Аласыз мойнуңузга. Төлөгөнгө жетишпей алгам. Суроо бул боюнча мамлекетке өтөчү. Мен де бір жоспар сұрауға ошақта сіздер бекерейін, сіз айтсаңыз, мына ушерттер зияндары аз эпизодтор бойынша бардым ойнап отырсыздар, анан ушерттер шун бойынша 20 миллион аласыз. Менде выписка банк туруп атпайбы төлөп берип келгендер. Крупныйлар крупныйлар берип келген. Канча карызыңыз бар? 63.800. Азыркы күнү мен бербей калган себеби оор шарттарда жүрүп акчам жок болуп калган, мезгилде туш келип калган. 63.800 сом. Так, Суширов. Түшүндүңүзбү? 63.800 карызым дейт сизге. Туурабы? Туура, Мага просто кызык болуп атат да, өзүңүз көрсөтмөңүздү айтып атасыз. 50 миң прибыль алчумун депчи, мынтип айтып отурганда минуска да кетет экенсиз. Эмне себептен ушунча адамдан ала бергенсиз товарларды, акчаларды ала бергенсиз. Анан Кытайга деле бараттырсыз, өзүңүз товар алып келип атыптырсыз. Биз көп жылдан бери иштеп, урматтуу, өздөрү алып келип бергенде мен сатып беришим. Кантип сиз каяктан билет экен? Клиент, Сизден аябай катуу тиги товарды сатасызбы? Сизден башка эч ким сата албайт экен товарды. Жакшы сатканым үчүн алып келип беришчү. Эмне үчүн ушунчалык карызсыз анан? Карызымды мен күнүмкүсүн бул төлөп келгем, урматтуу. Төлөп күнүмкүсүн күнүгө төлөйт элем, ошон үчүн булар. Канча төлөйт? Мына сиздин долгуңуз 2021ден баштап доктор келип атпайбы? Күнү Кудайды. Биз азыр мынакей 12 эле жабырлануучу болуп атат да бул жердечи. Биз баардык ушерттин суммасын кошсок, бир 11 миллион чыгып атат. 11 миллион. Кошкондочу. Кантип кутулгандасыз ушул акчалардан? Урматтуу, мен төлөп келаткан суммаларды да кошо. Хорошо, төлөп берген учурда деле да минус плюс деги 5 миллион деле. 5 миллиондой карыз болуп атпайсызбы? 5 миллиондой карызым жок. Жерде азыр Исмаилова Насираныкы. Азыр мен сиз признавать эткен суммаларды деле кошсом эле чыгат. Мен Осмонованыкында бергем, урматтуу. Вот сиздин өзүңүз эле тиги баягы эмеңиз деле мен мынакей 16 миң доллар. Бир эле адамга 16 миң доллар карызмын деп атасыз. Бул товарларды эме өтпөй калды да биздечи. Эмне өтпөй калды? Только Кытай товар өтүп калган себебинен башка жакшы өтпөй калган себебинен ошо. Аны эмне себептен ошол нерсеге барып атасыз аны? Өтпөй атса билип атасыз, сезон келип атат, сезон өтпөй атат. Биринен ар төлөп, биринен ар төлөп шапканы кийгизе бергенсиз да? Ошентип айтып атпайм, бул урматтуу, бул жерде Дордойдо 70-80% биз карызга алып эме подряд иштейбиз да, бирибизге ишенипчи. Так, өтө турсаңыз. Сиз ким болосуз? Биз дагы ушу жабылыш тарапта 2022-жылдан бери. Так, мен сизге түшүндүрөйүн. Бул 12 бул жерде жабырлануучу отурат, ошонун эле иши каралат. А сиз иш боюнча эч кимсиз. Эгерде бул адамга карыз болсо, сизди алдаса, анда буга өзүнчө арыз менен кайрылдыңыз суроо. Кайрылдыңарбы? Канча адам кайрылдыңар? 4 адам кайрылды. Ошо токтом барбы иш козголгондо боюнча? Барбы? Чакырылган эмесмин, сот кабарым жок. Жок, менден билет өзүнчө именно. Жок, токтом барбы иш козголгон боюнча? Баякта барбы? Берсең. Үйдү сатканда канча кишиден карыздан кутулдуңуз? Дордойдо иштеген бул жерге тиешеси жок адамдар. Жок, эми ошо канча кишиден кутулдуңуз? 7-8 адамга бердим. 7-8 адамга. Эми 7-8 деди болду да, дальше кимге берген өзү деди. Берди да.
Сондықтан неге бұл жақта соттың болды, бирок кайра дамыл демей, мисалы уйгурлардан ткандардан кайра толтуруп алып барып азан сатып жүрөсүң. Андай кылган эмесмин. Андай кылган эмесмин. Бұл жақта сот болуп атат, бирок уйгурлардан тканды алган, кайра ошол эле тканды например $1,5 болсо, $18 жарты басына кайра төлөп, эйдерге турмага келип бул аспаттан үйдөгү ткандар болчу деп. Не себеби? Урматтуу сот андай болгон эмес. Анткени бул нерсе бизден кийинки дагы Акыргызстанда давай Так, суроо. адамдар Мен андай кылган эмесмин. Могу сенчи, мен могу жерде 3 миллионго мен товар алгам деп атасың да, сенин товарың буга чейин көп. Ушул күнгө чейин ал сен өз колуң менен цифровой расписка жазып берип атасың да. Акчаңды азыр мойнуңа албай жатасың. Эмне үчүн мойнуңа албай жатасың? Анткени мен төлөп келе атпаймын. Эмне төлөп берип атасың? Арызыңызда жазылып турбайбы 2022-жылы алган товар деп ошо расписканы ошол сенин негизинде карызың башка болчу. Аны жабып койсуң деп айтып мүмкүн. Бул башка эмес суроо. Төлөп берген жазгансың. Эмне үчүн мойнуңа албай жатасың? албайм анткени төлөп. Үйүңдү 4 айда мына жазып сатып туруп, буга жерде берем деп жазган распискаң бар, өз колуң менен жазгансың. Так, Үйүңдү саттың, эмне үчүн бербедиң? Төлөп келген депсиз. Эмнени төлөп бердиң? Нече жыл төлөп берген кагаздар, кайсы төлөп бердиң? Сиздер Ушу распискадан кийин төлөп бердиңби мага? Бергенсиздер. Ушу распискадан кийин төлөп бердиңби? Сен Так, жооп всё. бердиң ушу распискадан кийин? Так, жооп берди сизге, все отуруңуз. Бүгүндө айыпталуучуга карата 3 жарандын арызы боюнча кылмыш иштер оперативдери жүргүзүлүүдө. Бирөөсү боюнча ушул келтирилген ушул жалпы $200,000, экинчиси боюнча $5,000 дейт, үчүнчүсү боюнча $4,600 дейт. Ошол иштин ичине тиркөө үчүн Берирсиң. Карызды мойнума алам, төлөп берем деген эпизоддор боюнча мына Токтосунов Мирлан боюнча, Жумабаева Мавлюда боюнча, Каримова Айсал кызы боюнча азыркы аталып кеткен остатоктор мойнуна алган суммалар жабырлануучулар менен кээбиркилери гана разница берип атат. Мисалы Исмаилова Назираныкы 1,691,000 деп жабырлануучу айтып атат, бирок 200,000 отургон деп алсак 1,649,000 деген көп эмес, азыраак суммада гана кичине карама каршылыктар кетип атат. Анан кийин Тушаев боюнча дагы айта кетсем, бул жерде мойнуна алып атат. Жайчыбекова Диана боюнча өзү 48,700 деп эсептедилер, бирок 100,000 мурда арызды эсептеген үчүн 148,700 ал мойнуна алып атат. Ушулардын баардыгы мойнуна алып, убагында акчаларды бөлүп да төлөгөнүнө эске алууну сураган өкүмдү чыгарып атат. Баягы мен кайталап айтып отурбайм, айтып кеткен эпизоддор боюнча автоөкүм чыгарып, 3-4 эпизод боюнча жанагы эксперимент өткөндөн иши кыскартылды. Менде болду. Так, Калботоева сизге сөз берилет. Адвокаттын колдон банктык складын баарын менен карап коюңуздар. Төлөп берген ешкимне. Так, отуруңуз. Урматтуу сот коллега, негизинен алып караганда жазык кодекстин 7-беренеси талаптарына карай жазаны чектөөдө жазаны дайындоодо чечмекчи маселе бул кылмыштын мүнөзүн эске алыш керек. Андан сырткары ордулугун, даражасын, жасалгандардын жүйөсүн, максаттарын күтүлгөн инсандыгын эске алыш керек. Бул жерде мурда кылмыш жолуна тартылганын карабастан өзүнө жеңип чыган эмес, Калботоева. Мына азыр дагы айтып өттүм да, сотко келип катышып отурат. Мындан кийинки кылмыштардын алдын алуу максатында биз ушул сиздерден сурайбыз. Бул жерде деген ушул Калботоеваны жазасын чектөөдө ушул камакка алып болуп, Пробациянын колдонуунун алдында сот жабырлануучуларды пикирин эске алыш керек. Биринчи инстанцияда ошол жабырлануучулардын пикирин эске алган эмес. Пробация колдонуп коюп атат. Ошондуктан келтирилген апелляциялык даттанууну менен колдоо үкүмү менен пробацияны жокко чыгарып, бул 12 эпизод боюнча жартылай жазаны кошкон күндө дагы 7 жылдан ашык болот деген оюм бар. Апелляциялык даттанууну
колдоп Калбатоевага реалдуу түрдө түзөтүү колониясына барып жазаны өтүүсүн суранам. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат, Калбатоеванын үстүнөн дагы башка арыздар бар. Ошону да эске алып коюңуздар. Ошол себептерден максат Калбатоеванын мера пресечениясын камакка өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз. Сот залынан камап берүүңүздөрдү жана келтирилген материалдык чыгым жабырлануучуларга өндүрүп берүүңүздү. Так, Алдашева. Не сурайсыз соттон кандай жаза чөктү? Калбатоева Сүйүмкандын амалсын деп сурайм. Анткени буга чейин алдырып келген, азыр деле алдырып айтып атат бул жерде. Тобойго чыгып иштегенде дагы бул адамдарды алдайбы биздин туугандарыбыз, балдарыбыз кийин иштеп калсачы. Бул алган, кылган, алдаган нерсесинен бул сабак албайт экен, токтолбойт экен. Эл көрсүн, эл билсин, камалсын, баарына сабак болсун. Мен камалсын деп эме кылам да. Турмуш Кочконова. Урматтуу сот, мен деле камалсын деп. Камалсын. Бул алдаганды токтотпойт. Аябай өзү алдап берет. Ушул күнгө чейинчи. Ошон үчүн камалсын. Так, Токтосунов. Келген жок. Жумабаева. Жумабаева. Не сурайсыз? Не сурайсыз? Камалсын. Бул жерде бир каплясы, бир тамчысы эле отурат. Албай жүрөт токтотот. Так, отуруңуз. Так, Каримова. Урматтуу сот, Калбатоева Сүйүмкан камалсын, жана келтирилген 712 000 сомду төлөп берсин. Так, Исмаилова. Урматтуу сот, мен сиздерден суранар элем, сиздер жакшы чечим кабыл алып бериңиздер. Анткени Кыргызстанда 3 жыл, 4 жыл мурунку, 10 жыл мурунку убийстволор ачылып атканын көрүп атасыздар. Ошол эле мошенник, ошол эле эмелер 10 жылдан кийин кайра кайталайт. Если сиздер пробация кылып же ушул зал суда камап бербесеңиздер, 7 жылдык бул аз болот да, буга көбүрөөк берип, чтобы ушундай мошенниктерге сабак болсун. Биз сиздерден ушуну сурап элек. Буга сабак болмоюнча биздин Кыргызстан эч качан болмок. Осмонова. Сүйүмкандын ар бир сот мындай опыт алып келип атат да. Анан бул уже профессиональный мошенник болуп калды. Ошон үчүн мошенникке тушка коюшубуз керек, камап бериңиздер. И биздин кетирген чыгымды дагы толугу менен кайтарып берсин. Так, Тушаев. Камалсын. Жайчыбекова. Камалсын. Так, Фазилов жок. Эсенжанова. Камалсын, бизден кийин дагы жабылуучулар. Так, Суширов. Пока не отдаст деньги. Так, мамлекеттик айыптоочу сизге сөз. Процесстин катышуучулары өзүңүздөргө маалым болгондой деле Калбатоева Сүйүмкан Байматовнун күнөөсү толугу менен далилденди. Ошол эле иштин ичиндеги жабырлануучулар Каримова, Исмаилова, Осмонова жана башка бир топ жабырлануучулардын берген көрсөтмөлөрүнүн толугу менен далилденди деп эсептөөгө мүмкүн. Анткени ошол кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 80-бөлүгүнүн талаптарына ылайык далилдер болуп бул ошол эле жабырлануучулардын берген көрсөтмөлөрү, күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү, айыпталуучунун өзүнүн берген көрсөтмөлөрү бул ошол кылмыш иш боюнча далилдер толугу менен эсептелет. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бир суммалары чоң фактылар боюнча айыпталуучу өзүнүн күнөөсүн мойнуна албагандыгы менен суммалары аз. Ошол эле кылмыштын эскирүү мөөнөтү кетип калган кылмыш иштери боюнча сразу күнөөсүн мойнуна ала алат. Бул боюнча дагы мен ойлойм, соттук коллегия сын көз караш менен туура чечим кабыл алат деп. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, соттук коллегия иштин ичиндеги далил катары берген распискалар турат. Андан сырткары Калбатоева тарабынан жасалган кылмыш, окшош кылмыш, кылмыш биринин артынан бири кайталанган кылмыштардын катарына кирет. Бул боюнча дагы
ушул баягы адилеттенүүчү бир түрү деп толук эсептөөгө болмоо дагы мүмкүн. Андан сырткары бүгүнкү күндө мен тарабымдан бул жарыш сөз башталганга чейин сиздерге өтүнүч менен азыркы учурда тергөө аракеттери жүргүзүлүп аткан иштер боюнча катталган маалыматтар берилди. Ошондуктан урматтуу сот коллега бүгүнкү күндө жабырлануучулардын койгон талаптары туура деп эсептейм. Анткени өзүңүзгө маалым болгондой Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин талаптарына ылайык чындыгында сот айыпталуучуларга пробациялык көзөмөлдү дайындоодо жабырлануучулар пикирди эске алышы керек. Ошо мыйзамдын кылмыш жаза кодексин чыгарышындай. Андан сырткары урматтуу сот коллега ушул жерде баса белгилеп кетүүчү жагдай бар. Ошол эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин талаптарына ылайык 59 беренесинин 2-бөлүмүндө адамды жазалоонун максаты болуп күнөөлөрүн түзөтүү жана кайра социалдаштыруу, жаңы кылмыштарды жасоосун алдын алуу жана социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө урматтуу сот коллега чындыгында башка дагы кылмыштарды жасоосун алдын алуу зарылдыгы бар. Андан сырткары социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүү максатында ала турган болсок, жабырлануучулар бүгүнкү күндө камакка алууну өтүнүп сурап алышат. Андан сырткары мен ойлойм ушу сот коллега дагы бир жагдайга терең баа берет деп ойлойм. Анткени кээ бир эпизоддор боюнча биринчи инстанцияда Калботоева күнөөсүн мойнуна албайт. Бирок экинчи инстанцияга келгенде күнөөсүн мойнуна ала койт. Потому что кылмыштын эскирмөөнү деп берген экен, ошондуктан ыстап беребиздер деген жыйынтыкка келет. Андан сырткары мен ойлойм ушу сот коллега өтө маанилүү жагдайды эске алат деп. Анткени бүгүнкү күндө келтирилген ущербтер аябай чоң суммадагы ущербтер боюнча калууда. Тараптарга өндүрүлгөн эмес, жогорудагылардын негизинде жолаушулардын акылдуу салдаттанууларын канааттандырып, өкүмдүн ошол пробациялык көзөмөлдү колдонгон бөлүгүн алып салып, айыпталуучуга карата ошол эркиндигинен ажыратуу жазасын белгилөөнү туура деп эсептейбиз. Так, реплика барбы, адвокаттар? Мамлекет айыптоочунун сөзүнө жана коллегалардын сөзүнө жабырлануучулар сөзү колдойм. Анан мына кыргыздын сөзү бекер жаралбаса керек. Өлгөнчө жеп, тойгончо жеп, өлгөнчө каранат. Мына бул сот протоколунун соттук териштирүү жүрүшүндө мен Калботоеванын тарабынан өкүнгөндүн белгисин көрө алган жокмун. Эгерде бул чынында ошо өзү кетирген кемчилигин катасын түшүнгөн болсо, бул өкүнүп керек болсо жабырлануучулардан илеп болсо да кечирим сурап ушул ишти бүтүрүүгө аракеттенген. Бирок андай болгон жок. Андан бетер кыжырларына тийип, ар кандай сөздөрдү айтып, аларды дүйүндүрүп аткан. Мен жарыш сөз бүттү деп эсептейм. Калботоева, сизге акыркы сөз берилет. Эмне сурайсыз? Сот сиздерден өтүнүч суган элем, адилеттүү чечим чыгарып бериңиздер. Мен иштеп мыйзам чегинде банкка которуп келип алдыңыздар да бир топ банк выписка чектер турат. Ошолордун негизинде карап бериңиздер деп өтүнөт элем. Мен тагдырымды чечип аткандан кийин ошол мыйзам чегинде объективдүү карап бериңиздер. Так, сот өзүнчө бөлмөгө кетти. Урматтуу көрөрмандар, азыр сот кеңешүү бөлмөсүнө кетти. Бүгүн ушул шаардык сотту Сүйүмкан Калботоевага өкүм чыгаары бир аздан кийин күтүлүүдө. Бул жыйында мамлекеттик айыптоочу жабырлануучулардын өтүнүчүн колдоп, ага карата эркинен ажыратуу камалсын деген өтүнүчүн келтирди. Мен бул сабак алган жок, буга чейин да кылмыш иштери бар экен деп. Ошондой эле мамлекеттик айыптоочу прокурор бул сотко ушул учурда дагы Сүйүмкан Калботоеванын үстүнөн 3 жабырлануучу дал ушундай эле алдамчылык беренелер менен арыз жазганы тууралуу арыздар келип түшкөнүн көрсөттү. Ал эми жабырлануучулардын баары өздөрүндөй камалышын талап кылышууда. Азыр анда соттор кеңеши бөлмөсүнөн келгенден кийин өкүм кандай чыгаарын көрөбүз. Бирок биз өз жанында акча алып берип, ошол падишке беришине келсе, ошол Сүйүмкан жер камак, сиз
бетіңізді көрейін, қанша уақыттан бері жүресің ошондо. Телефонда жооп берип коесуз. Ошоңузга түшүнүп көрдүк. Соттук делеге айттыңыздар, кеңешме бөлүмүндө. Адамгерчиликтин жүрдүм дегенде чоңдор бар, карыштар бар, башка. Айтасыз экен, сизди жакшы түшүнөбүз. Соттук делеге айттыңыздар. Өзүнүн кеңешме бөлүмүндө. Сиз сурап алсак болобу? Бүгүн сиз дагы сот отурумуна ушул интернет аркылуу көрүп, мурукта көрүп, кийинки заявление жазганмын да менчи. Сиз дагы азыр учурда арыз жаздыңызбы? Кандай болду? Азыр учурда жок, 5-6 күн болду. Арыз жазганмын да мен. Арыз жазып ошол жерден көрүп, ушуну угуп, анан ажар эжеге байланышып, бизде ошо интернет номерин таап, анан чыктым да менчи. Сизден канча алды эле? Кандай жол менен алган акча? Каналга бир жолдан кичине берип, анан кийинкисинде мына мен кече $4,500 деп примерно айтып койгом. 2003-06-2022 жылы. $2151 тыкан лапша дегендин акча суммасы. Кийинки мо Сингапурдун экөө кошулма немеси. Жалпы сумма канча болот? Жалпы сумма $5,779 ошондой экен. Мен $4,600. $6,000 чыккан экен. Жок, мен $4,600 примерно жазып койгонмун да менчи. Азыр эсептесеңиз канча чыгат? Азыр эсептесем $5,779 дедим мисалы үчүн. Биз алардын суммалары биз карыздар өзү иштеген төлөп берип, аларга бул эжеге поддержка берсин деп баткендик өзүнүн эжекенен берген боюнча ушул боюнча мына жүрөбүз азыр эметчи. Сиз ортомчол бирөөдөн алып бердиңизби? Биз собственный алып берип сатчы билет, өткөрүпчү, ошого бергенбиз да биз энди. Анан эми бунун ордуна сиз төлөдүңүзбү ал акчаны? Акчаны биз төлөгөнбүз да эми жүрөбүз могу карасаң эми. Бул деген энди мына ана берем деп бу голос коюп жүрөт, эмиш жумуш болбой атат, чениним күтүп тур десең адамгерчилик эми адамда ладно деп совесть мен коем деп. Анан кийин 2022-ден болгон мисалы канча 3 жылдан бери адамды кыкшатып алдап жүрөт да мисалы үчүн. Бул деген адамгерчиликке жатпайт да мындай. Ошол 2022-ден бери ушинтип келген экен да, бул эмне себептен арыз жазбадыңыз эле ошол убактары же таппадыңызбы буну? Энди мен болбойт атат дедим, мен таппадым, содам жок, банкрот болуп калдым деген, ушул кыйынчылык болуп кетти деген да мен. Ана берем, мына берем, коеюн адам өзүңдү ойлойт экенсиң да башкаларды дагычы. Коем. Ошол убакта сиз бир эле мени алдап атат деп ойлодуңуз беле? Башкаларды алдаганы тууралуу билген жок белеңиз? Малда билген эмесмин, малда иштеген. Билгенден кийин анан арыз жаздыңыз. Билгенден кийин кеше интернеттен көрүп, анан соттолуп атат дегеннен эжелер таап тоолойчуларды билип. Соттук коллегия өкүм кылат. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2025 жылдын 21 июлундагы Халботоева Сүйүмкан бай Моновканага карата чыгарылган өкүмү өзгөртүлсүн. Өкүмдүн корутунду бөлүгүнөн Халботоева карата Кыргыз Республикасынын КЖКнын 82 беренеси колдонуп алынып салынсын. Халботоева Сүйүмкан богот кою чарасы камакка алуу түрүнө алмаштырылсын, сот залынан камакка алынсын. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылсын. Адвокат Акматовдун жана жабырлануучунун өкүлү Жолучиевдин апелляциялык даттануулары канааттандырылсын. Адвокат Алимовдун апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Өкүмгө нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассация иретине даттануу укукту төрагалык кылуучу судьялар. Так, өкүм түшүнүктүүбү? Так, анда конвой бакта өзүңөр көрүп бериңиздер. Ушу менен соттук отурум жабык деп жарыяланат. Так, муну бет салга дейм. Урматтуу көрөрмандар, Сүйүмкан Халботоеваны сот залынан камакка алып, бүгүн могу жерде азыр конвой алып баратат. Абак жайына бул жакта жабырлануучулардын көптөн күткөн өтүнүчү канааттандырылды. Бүгүн шаардык сотто 7 жылга эркинен ажыратылып, монтип
сот залынан камакка алынып, азыр мына конвойдун коштоосу менен алып баратат. Сүйүмкан Калботоевага 12 адам арыз жазган, жалпы сумма 10 миллион сомдон ашык деп буга чейин 1 жылдан бери ошо тергөө, андан кийин сотко чейин келген. Минтип акыр аягы жабырлануучулардын 1 жылдан берки өтүнүчү минтип шаардык сотто канааттандырылып атат. Азыр мына ушул унаа менен конвойдун коштоосунда бүгүн аны абакка алып кетти. Сиздики аз эле сумма экен го, 67 миң сом, эмне үчүн кээ бирлери мынча аз суммага мындай чуркабайт, дубар болуп убактым кетирбейм дейт. Сиз мына сот 2 инстанцияга чейин келгенге чейин келдиңиз да, бул принцип болдубу сизде? Кандай чыныгы жазасын алсын дедиңизби? Чыныгы жазасын алдым. Бул принципке туруп эле бул иш ушундай акырына чыгып калды. Эми бул аз сумма болсо дагы эми ак менет менен тапкан акчам, эми Кудай буйрса буйруп алып калабыз. Рахмат сага да. Рахмат. Соттор жакшы, кандай десем, туура кабыл бизге чечим чыгарып берди. Дагы эмне дейт элем? Ошо чындык болсун, бар жокто бизде чындык болсо Кыргызстаныбыз өнүгөт да. Ушундай мошенниктерибиз көбөйсө Кыргызстан өнүкпөйт. Ошон үчүн бул мошенниктин орду только камакта деп ойлойм. Биз эми сотторго ишеничибиз аябай ишенип, Кыргызстанда чынында закон иштеп атканыбызга аябай сүйүнүп, кубанып турабыз. Конечно, алдамчылар өзүнүн эмес жазасын алыш керек. Жазасын алды деп ойлойм. Мындай нерселер кайра кайталанбасын, Кыргызстаныбыз эч качан алданбасын. Мына ошентип биз башынан аяк чагылдырып келе жаткан иш дагы экинчи инстанцияда аяктады. Шаардык соттун чечими жабырлануучулардын өтүнүчүн канааттандырып, камакка алуу чечимин чыгарды. Камалсын деген өтүнүчүн канааттандырды. Биз башынан райондук сотко келгенден баштап аягына чейин чагылдырып келдик эле. Булар жабырлануучулардын келтирген өтүнүчтөрү бул кылган ишинен сабак албайт экен. Буга чейин дагы бири ушундай алдамчылык берене менен соттолуптур, бирок анда камалган эмес, жеңил жаза алып чыгып кеткен деп. Бул сабак албайт экен, бул дагы деле башкаларды алдап атат экен деп аны камалышын талап кылышкан. Эми бул иш Кыргызстанда алдамчылык фактылары көбөйүүдө, бул башкаларга дагы сабак болсун деген таризде каралган. Буну ошо мамлекеттик айыптоочу дагы, жабырлануучулар дагы ушундай аргументтерди келтирип, аны камакка албаса болбой турганын айтышкан. Тактап кете турган болсок, бул сотко жеткен иште эле 12 жабырлануучу арыз жазган. Эң артынан бир 60 миң, 100 миң болсо, алды 3,5 миллион сомго чукул акчамды төлөп бербей жатат деп. Эми райондук сотто бунун жашы жетелек балдарын эске алып, Сүйүмкан Калботоеванын 4 айлык баласы бар экенин эске алып, 7 жылга эркинен ажыраткан, бирок 5 жылга пробациялык көзөмөл дайындаган болчу. Бирок анда жанагы 6 айдын ичинде акчаңды төлөп берип кой буларга деген чечим менен милдеттендирген болчу. Бирок 6 айдын ичинде ал ошол акчалар төлөп берүүнүн ордуна, бул кылган ишине өкүнгөндүнүн ордуна кайрадан мени толук кандуу актап бериңиз деп шаардык сотко даттанган. Актап бериңиз, кээ биринин мөөнөтү өтүп кеткен деп, бул аз суммаларды гана мойнуна алып, көп суммаларды мойнуна алган эмес. Натыйжада ушундай чечим чыгып отурат. Биринчи кезекте ушул биздин ишти караган Кымбат Архарова деген биздин судьябызга чоң ыраазычылык. Мына ушундай болуш керек. Адилеттүү чечим чыгарып берди. Справедливый сот деген ушундай болуш керек. Адилеттүү чечим чыгарды. Анан биздин Кыргызстандын өнүгүп атканын, өсүп жатканына мен көзүм жетти. Анткени качан кайсы мамлекетте закон иштегенде, судьялар честно иштегенде, вот ошондо мамлекет өнүгүп өсөт. Буга биринчиден биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык, Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык. Мына ушул эки адам азыр талыкпай күнү түнү деп ушул кыргыз үчүн, мамлекет үчүн, кыргыз эли үчүн иштешип атат. Бүгүн ага биз мына өзүбүз күбө болдук. Мына бүгүн азыр прям күбө болдук. Анан кыргыз элине кайрылат элем. Эч качан алданбагылачы кыргыз элин. Эгер вдруг алданып калсаңар, Кудай сактасын, алданып калсаңар, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды, өзүңөрдүн правоңарды билип, башты жерге салбай мындай
заявление жазып, законго ишенсеңер болот, закон законго иштейт. ишенсе болот Мынакей, экен. мына бүгүн мына өзүбүз көрүп атабыз, биз өзүбүз мына орусча айтканда өз көзүбүз менен мына не понаслышке, а вот өз көзүбүз менен көрүп атабыз да. Ошол Справедливость восторжествовала. Все-таки бизге көптөр аябай ишенген эмес. Действительно ли, можно ли в нынешний момент, да, посадить мошенника? Оказывается, это возможно. Да, вот мы обратились в суд, и соттун чечими аябай бизди жакшы канааттандырды. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, эч коркпогула, бирөө силерди алдап кетсе, силер коркпогула, кимге барабыз, каяка барабыз, барып эле түз эле милицияга заявление жазсаңар, ал иш сотко өтөт экен. Элеман, ушу Элеман деген биздин бир кыргыз жигитибиз бар, аябай чыныгы ушу элим деп мындай жүрөт да, мен өзүм мындай күбө болдум, эч кандай ушу биздин ишти карады деп мен антип айтпайм. Өзүңөр деле башка адамдардын деле иштерин, алдангандардын правасын защищать этип, ошолордун артынан күйүп бышып жүрөт, өзүнүн деле ден соолугун тобокелге салып, ушул жигитке чоң ыраазычылык бар болуп. Рахмат. Сага ыраазыбыз. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ушул алдамчылык фактылар болсо сөзсүз түрдө азыр булар айткандай кайрылыңыздар, эртеби кечпи эртеби кечпи бул акыйкаттык орноп, бул кандайдыр бир жазасын алат экен. Ким кандай колу менен кылган ишин мойну менен тартат дегендин дагы бир мисалы ушул болууда. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге дагы кайрылабыз, алдамчылык беренелер болсо, ушундай кайрылыңыздар, мыйзамдуу жол менен акчаңыздарды өндүрүүгө, мыйзамдуу жол менен аракет кылсаңыздар, ошондо бизде да өлкөбүздө өнүгөт деп ойлойбуз. Бар болуңуздар, Кыргызстанда кылмыштар азайсын, алдамчылыктар жок эле болсун дейли. Негизи бизге жакшылык иштерди чагылдырып жүрөлү деп тилек кылалы.